Azırkı joldoşumdan bir uul, bir kızım var. Birinci turmuşumdan 13 yaşar uulum var dedi. Oşto teynesinin kolunda. Moskvada çoğu turşu elek. 4 yıldan beri Bişkek'e gelgenden beri joldoşum keltirбей jatat uulumdu. Emnege kelmegele jüre bersin oşto dep. Men balamды sagınam, sıgılam. Ошол себептен joldoşumdu jek көрөm. Ушунун себебин разводко берсем болобу дейт. Эми 11 жашар бала ошол бирөөнүн bir ayalды алдыңбы, анын балдары сенин балаң болуп өсөт. Рабиба деп жана кыздары ошол bir ayalды алсаң, анын кыздары болсо, ошол кыздар сенин кызың болуп эсептелет. Сенин махрамың болуп эсептелет. Үйлөнгөнгө болбойт. Ошол сенин өзүңүн кыздарыңдай, балдарыңдай мамиле кылышың керек. Ошого даяр болсоң үйлөнүшүң керек. Эми ушу баласы 11 жашар болсо, алып кыз өзүңө жаныңа шерик кылып албайсың. Ат токур деп коет илгери, билесиңерби? Ат токур бар экен мунун дейт. Ат токур деген нерсе ошол балдарды жанына алып алган, атын токуп берет, атын оңдоп берет, туфлисин оңдоп берет. 11 жашар балан сенин деле балаң. Аялын апасын алдыңбы, ал да сенин балаң. Аны кошо багып, тарбиялаш керек. Эми шариаттын көз карашы менен караганда, аны багуу милдет эмес эркекке. Аны өзүнүн атасы багыш керек. Бул не? Кадаан. Ал эми диянатан ошол неме кылып берсе, сонун болот. Şu menin ayalımdın balası deyip mamile kılıp karasa soğuk bolot aga. Sözsüz türde emneşke emi bul sebebinen ne razvodka bergen jakşı emez. Emi tarbiyalaş gerek, güyösmeyen şunu işlerin yürüyüş gerek. Anan ошол balasını alıp gelip ошol çoğu baksa jakşı bolot inşallah. Anan jok men bakpayman, benim milletim emес dese erkekti milleti. Özünün atası baş gerek.